Аслан, кандайсың? Жакшы, саламатсызбы? Өзүңүз кандайсыздар? Кош келипсиздер. Кандай жүрөсүздөр? Көнүп атасыздарбы дегендей. Жакшы, рахмат. Сени түштөн учурумда алып чыгып эле мен съемка кылып атам. Экөөбүз съемка кылып атабыз азыр. Жумуштан кечкен жокпузбу? Негизи эле сен кайсыл жерде эмгектенесиң? Азыр мен баягы компьютер тармагында иштейм. Анан негизи бизде ошо компьютерщик болгон үчүн көп деле антип эми саат 12-де кеч чыктың, 1-де келип кал дегендей нерсе жок. Жумушумду бүтүрсөң болду да, ошондой да. Анан бирок колдон келишинче баарыбыз так убагында келип чыгып иштегенге аракет кылабыз да. IT тармагына киргениңе канча болду? IT тармагына киргениме 5 ай болду. 5-6 ай болду. Ооба. Ошо жакында эле кирдик да. Ошо окуп бияктан, андан кийин ошо жумуш издеп, жумуш таап дегендей. Буюрса жакшы, акырында иштеп келатабыз. IT дегенде бизде эми деп айрыкча сайберди бүтүптүр, аяктаптыр, IT тармагында иштептир. Анан кандай экен IT тармагында иштеген? Чын эле ошондой көп акча таба аласыңбы? Эмне иш кыласың? Эң көп тапканда саатына канча табасың? Эми эме деп коет го, кыргыздарда деле көп эле жерибизде баягы кыздын жашын сурабайт, эркектин тапкан ашын сурабайт деп, бирок мен баягы общий айтып кетейин да. Негизи баягы маркетте IT тармагында иштегендер канча таап алганга эмеси бар депчи. Эми бул жерден мен мисалы үчүн эгер саатына $50 деп айтсам туура эмес болуп калат го. Анткени Кыргызстандагы эсептегенде эле башкача эсептеп таштайт да. Болгон акчаң баары өзүнө калат депчи. Мисалы үчүн айына $10,000 десең, элдин баары ойлойт, бир 10 ай иштесе $100,000 табат депчи. Мындай мен $2,000 деп айтайын, ошондо өзүңө калчыдайчы. Өзүңө айына $2,000 калчыдай жумушка кире аласың депчи. Ушул жакшы. Бул баягы ушундай ставка да бул жерде азыркы. Анан баягы көпчүлөрдөн угуп калып атабыз. Ар кандай айтып берет экен. Америкага келсе эле жакшылык, мен досумдун айткан сөзү бар. Мен виза алдым деп чалам да. Чалганда эле айтат да. Эми ойлобо сен Америкага виза алганда эми миллионер болуп кетесиң деп. Бул жерге келип да иштеш керек дегендейчи. Баягы көрө кат да бул жерде деле. Бул жерде деле иштеш керек, аракет кылыш керек. Ошо жарашат. Анан элдин баары ойлойт, келип эле бир жумушту баштасам, такси айдай калсам эле, ой, жумасына $500 таап, $2,000 таба алат экенмин, же тракка айдап, чоң машина айдап кетсем түмөлөй болгон акчаларды таап кетет экенмин депчи. Анан ар кимдики ар кандай болот. Келип алып тракка киргичекти же такси айдап баштагычак деле 1 жыл өткөчү мүмкүн. Ага чейин ар кандай нерселер болуп кетет да. Биякта закондор да алмашып кете берет батчы. Ар кандай шартка жараша болуп калат да. Ошого ошон үчүн айтканым да мындай тууралаак сан айтайын дейм да. Элдердин балдардын сүйлөшүп калган, мен өзүм көргөн эмесмин, бирок уккам. Көбүлөр $20,000 табат экен айына, $50,000 табат экен айына дегендерди уктум. Эми балким аларга чындыр, бирок мен андай уккан эмесмин, көргөн эмесмин да. Анан ошого мисалы үчүн бул жерге келем дегендер, кээ бирлер ошо үй бүлөсүнүн баарын таштап алып, ошол жерде жакшы иштейм деле кээ бирлер таштап алып келем дегендер, квартирасын сатып келем дегендер бар экен. Анан ар кимдики ар кандай, анан андай ошончонун баарын таштап алып келип болбой да калышы мүмкүн да. Ошон үчүн айтып атам да, келгенден мурун бирөөнүн бир сөзүн угуп алып эле анан келе бергенден эмес, баягы жакыныраак тааныш билиштен таза тактап, бул жерде расход дагы көп, ошого жарашачы. Сен тапканың канча болсо да расходуң ошончо көп. Өзүңүздөр жагын келип көрүп атсаңыздар керек, үй деле көп төлөйсүң, балдарыңа окутам десең андан көп төлөйсүң. Машина алып, бул жерде машинанын иншуренси бар, анан бир нерсеси страховкасы болуп чыга бериле, расходуң дагы көп да. Америкалыктар мындай да, күлүп туруп эле акчаңды ала берет. Маданияттуу түрдө ала берет. Мисалы Кыргызстанда баягындай коррупция болуп, мындай берген акчаңды адамдар бергенден кийин дагы ичинен кээде сөгүнүп кала беришет. Бул жакта бериш керек. Эч нерсе кыла албайсың да. Ооба. Күлүп туруп алып коюшат. Бул жерде эң эле мен биринчи келип эле шок болгондо, налог төлөйсүң дегенде шок болгом да. 30% төлөп коесуң да. Бойдок болсоң 30, мындай болсоң 20%. Сен $10,000 тапсаң бир жылда 2,000 бересиң.
бойдок болсо 3000 бересиң. Үчүн чоң биз андай уккан эмеспиз да. Биз үчүн мен тапкан акчамды берип атам деп аябай көңүл албай жүрдүк да көпкө чейин. Страховка үчүн акча төлөйсүң дегенде дагы эмнеге депчи. Ошондо медицинский страховка төлөш керек дегенде деле анда деле түшүнбөйчү башында. Анан кийин жайдан көнөт экенсиң. Ошол акчаларды кошо айтыш керек да негизичи. Антпесе баягы туура эмес информация кетип калат экен да кээдечи. Элдер башкача ойлоп турган үчүн болушат. Бул жерде деле кырсыктар болот, бул жерде деле азаттар болот дегендейчи. Кандай жумуш жасап атасың? Эмне программа жазып атасың мисалы? Азыр мен Eco Global Logistics деген логистика менен байланышкан компанияда иштейм. Бул Америкада биздин досторлор мисалы үчүн трак айдап жүрүшпөйбү? Ошол трактан эле биз грузтарды алып, биз брокер болуп эсептелебиз да. Биз компания, брокерский компания, бирөөлөр груз берет. Бир Best Buy болсун, мисалы үчүн Apple болсун, же Google болсун. Биздин мынча грузубуз бар, Калифорнияга кетиш керек. Биякта болсо жанагы кадимкидей эле айдаган немелер бар. Трак компаниялары бар да. Ошолорго экөөнүн ортосун биз соединять этебиз да. Булардан алып, алар ошо биздин сайт, веб-сайт. Ошо биздин веб-сайтты колдонуп, биз жаңы ошо веб-сайт түзүп, жаңы эме кылып атабыз азыр. Ошону колдонушуп, тигилер өзлөрүнүн грузун салат, булар болсо бизден ошо грузду алат, анан ортодогу кичинекей процентти биздин компания көрөт да. Азыр учурда бир 2000дей киши иштейт. Анын азыркы таап аткан бир 2-3 миллиардтай баягы доходчу компаниянын өзүнүкү. Чоң эле компания болуп эсептелинет. Мен тестингинде иштейм. Тест дегенде тестирование, ар бир нерсе, бир продукт, машина болсо деле, оюн чыгарып атсаң деле бирөө тесттен өтүш керек да. Ошол сыяктуу эле биздин продукция тесттен өтүп, анан элге чыгат да. Ошону биз тесттин эмесинде иштейм. Ошол биз жазып аткан продукт биз ойлогондой, анан эл ойлогондой, эл каалагандай болуп атабы дегендейчи. Ошолорду биз тууралап, тигилер биз девелопер, программисттер бар. Ошолор коддорун жазышат, биз ошолорду текшеребиз. Туура жазылдыбы, бизнес логик деп коет, бизнес логикке туура келип атабы деген сыяктуучу. Ошо элдер жакшы колдоно алабы, оңой жагынан элдер баягы бат эле талкалап ичине кирип эме кылып салбайбы, баягы хакерлер депчи. Ошолорун карап, мисалы үчүн одновременно бир эле маалда миллион киши биздин сайтка кирсе токтоп калбайбы деген сыяктуучу. Ошол сыяктуу эмелердин баарын кылып текшерип турабыз, баары туура ордундабы деп. Негизи өзүң ким болгуң келчү эле кичинекейиңде? Кичинекейимде негизи эң кичинекей кезимде мен англис тил переводчик болом деп айтып экен да. Өзүм да эсимде кичинечи. Мен ойлоп турмун ошо баягы чет тилди билсең, сыртка чыгып, элди көрүп, башка жерге бара алатсың го депчи. Андан кийин бул кичинекей чагымдагы кыялым да. Андан кийин эмеге университетке тапшырганда мен дипломат болом деп ойлогом. Ошо дипломатия жагынан өзүм ошо Ататүрктү бүтүргөм 2010-жылычы. Ошокту бүтүрүп мен баягы турмушка байланыштуу бияка келип калып, анан башка сферага кетип калбадыкпы иштеп дегендейчи. Бирок жаман эмес. Мен баягы өзүм ойлочу элем, компьютерщик болсо, программирование кылсаң кандай оор бул, мен башым баягы жетпей калат го, кыйналып калам го, окуй албайм го, үйрөнө албайм го депчи. Андай эмес экен көрсөчү. Көрсө баягы адам баласы не деп койчу эле? Башка түшсө байтал жорго дегендей үйрөнүп кетет экенсиң да бул эле нерсеничи. Анан азыр үйрөнүп алгандай кызыктуу болуп атат аябайчы. Анан деги эле баягы технология аябай өнүгүүдө да азырчы. Анан ушу технология жагында эле калсамбы деген оюм бар азырчы. Анткени өзүмө да кызыктуу болуп атат. Андай кызыксыз же тажап жумуштан анткен жокмун да. Андай такыр болгон жок. Ошого дагы өзүм сүйүнүп атам. Жумушка барганда кадимкидей сүйүнүп барам. Коллегаларым жакшы бул жерде. Баягы бири-бирине болгон мамилеси, отношениясы, бири-бирин сыйлап, урматтап деген сыяктуу. Бул жерде кичине башкачараак го. Ошо
жакшы карашат да. Биздин оюм ушул да. Ушул тармакты эле өнүктүрүп, өстүрүп, бул жерден үйрөнчү нерсе көп экен. Технология токтобойт, өнүгүп аткан үчүн, анан болгондо дагы Америкадагы технологиянын эң алдыңкы эмелеринде да. Эң алдыңкыларында да Америка. Ошон бул жерден көп нерсе үйрөнчүдөй болуп атабыз да. Анан кызыктуу дагы болуп атат. Ошон үчүн ушул тармакты баягы дагы өздөштүрсөмбү деген оюм бар. Мисалы, ушул тармакта Кыргызстанга сиз эмне үйрөткүңүз келет эле? Кыргызстандагы ушул мисалы кандай бир системага түшсө деп сиз дагы ойлойсуңуз? Мен азыр автоматизация деп эме болуп атпайбы? Биздики дагы ошондой болуп атат азыр. Биздин компания полный автоматизацияга өтөбүз деп. Ошо бизге окшогондорду чакырып алышып, ошо өткөрүп атат да. Баягы мындай адамдар өзү жеке бир адам бир нерсе иш кылбай, автоматташтырып коюп, аны бир адам кыла турган нерсени бир эле автомат 1000 адамдын ордун бат кылып койгондой болупчу. Ошол сыяктуу. Анан мен негизде эле өзүмдүн ойлоп койгонум эме бар да. Кыргызстан мисалы үчүн аябай кичинекей эле мамлекет. Мен бул жерде келип көргөнүм эмне болду? Компаниянын көбү ушул IT тармагында индустар. Аябай көп. 80-90% индустар болчу. Булар билип деле, билбей деле, анткени адистер жок болгон үчүн азыр эле мисалы үчүн эми Америкада көп киши IT тармагына кызыгып келатышат. Буга чейин мисалы үчүн американецтердин көбү адвокат болобуз, сот болобуз, доктор болобуз, бизнесмен болобуз деп ушундай нерселерди окучу да. Эми айтыны окуп башташты да. Америкада дагычы азыр аябай көп. Буга чейин эч ким адистер жок болгон үчүн көбүнчөсүн сырттан алып келишчи. Мисалы үчүн ошол эле Индиядан алып келчи, ошол эле азыр украинецтер аябай көп, мисалы үчүнчү бул жерде көп да. Анан ошондо деле адистер жетишпейт дагы эле керек да. Анан азыр эме деле проблема эмес. Мисалы үчүн обязательно ушул жакка келип, Америкага келип компаниянын ичинде отуруп иштешин керек деген сыяктуучу. Азыр дистанционный деле иштей бергендер көп да. Проекттерди ала берсе болот, проекттерди бүтүрө берсе болот дистанционный делечи. Менин оюм ушул Кыргызстан өзүбүз кичинекей эле мамлекетпиз. 5 миллион эмес, эми азыр 5 миллиондон 1,5-2 миллион чыгып кетти. Көп болсо бир 3 миллион барды. Ошол 3 миллиондун 1 миллион уже карып пенсионерлерде. Көп болсо бир 2 миллион жаштар бар да, иштей турганчы. Анан жаштарды ушул компьютер жагына үгүтпөйт элем да. Биз кичинекей өзүбүз эме үчүн деле бир баардыгы элечи даже элестетсеңиз ушундай эле ар бир бала компьютерчик болуп кетсе деле дүйнө үчүн меселе бир эле Америка үчүн аябай көп болуп кетет да. Ама жетишпейт да дагы ошо 2 миллион киши ошо иштеп берсе делечи. Азыр Кыргызстанда деле компаниялар бар экен, Америкада иштешет да. Америкадан контракт алып, проект алышып, жакта иштешет. Бир компанияда бир 150-200 бала иштейт дегендей бар да. Ошону көбөйтө берсе, өнүктүрө берсе жакшы го деп ойлойм да. Анткени эми башка тармактар деле бар, баары болуп кетпейт, бирок болуп кетсе дагы аздык кылбайт го дейм да. Бир топ өнүгүп кетет элек да бат элечи. Азыр өнүгүп аткан мамлекеттерге кошулуп. Жака ошондо кандай программа менен келип калдыңыз? Анан келгенден кийинки этаптар, ошол мисалы кыйынчылыктар, кайсыл жумуштан баштап, кайсыл жумушка өтүп дегендей ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Эң биринчи мен негизи бул жерге 2009-да келип кеткем. Анан биротоло ошо университетте окуумду бүтүрүп алып келейин. Окуумду бүтүрүп 2010-жылы студент катары болуп келгем. Студент катары келип, качан ошо 2000 ал учурда студент болуп келиш оңойраак болчу. Азыр кичине оорураак болуп калбадыбы? Ошондон бери эле ушул жерде мен 3 жылдай окудум. 4 жылдай окудум окшойт. 4 жылдай окудум. Баягы чет өлкөгө келгенде эле сразу дароо эле элдин баары келип сонун жумушка иштеп калбайт. Болгон тиги пицца ташыгандан, тиги такси айдагандан, машина айдап иштегенден баштап көп эле иштерде иштедим. Анан ушинтип келип жайдан акырын келип ушул жумушка отуруп азыр иштеп жүрөбүз. Кыйынчылыктар деген эң эле биринчи системасы болду. Кыйынчылыктар бул жерде келип сиз жана айтып берип аткандай машинаны каяка туура коюш керек, туура койбош керек деген эле нерсе башталып элечи. Ошондон баштап тил болот эми албетте. Мисалы үчүн эми бул жерде тилсиз дагы болбойт да. Ошо булардын кичине өзлөрүнүн баягы культурасы кичинечи бизге
кичине туура эмес келген культуралар бар. Ошолор өзлөрүнүн алып жүргөн аң сезимдери, баягы ойлонгондору, ой жүгүртүүлөрү кичине башкачараак болуп, анан ошентип анан көнүп кеттик. Бирок бул жерде баягы ала турган деле көп нерсе бар. Бирок баары менен алабаш керек деп дегенден да алысмын да. Бизге туура келе турганын туура нерседен алсак болчудай да. Ошолорун эле алышыбыз керек да. Анан бизге да туура эмес келген жерлери дагы көп. Баягы ойлогосун да элдер бүт деле Американы окшоштуруп алып келе бериш керек дегендейчи. Керки нерселер такыр болбойт да. Бул жердин деле жаман жакшы жерлери бар да. Баягы баардык нерсеси эле жакшы эмес. Бул жака келгениңе 8 жыл болду, Ооба. 8 жылдан бери Кыргызстанга бара элексиңби ошондо? Жок, Кыргызстанга тилекке каршы бара элекмин. Ата-энем келип турат, карындашым, иним бар келип кетишип турушат. Бирок жок, өзүм бара элекмин. Кыргызстанды сагындыңбы? Ооба да, баягы эмне деп койчу эле, жарыма туз сепкендей болуп атпайбы. Ошол нерсени сурап койдуң ба? Ошентип коюп атабызбы. Сагындым албетте. Баягы жөнөкөй эле азыр мисалы үчүн магазинге кирсем ойлонбойм да, барып эле англисче сүйлөп эле киресиң да. Кээде апам менен үйдөгүлөр менен же балдар менен сүйлөшүп калсаң, ар маршруткада "Май токтоп койчу могу жерден" же "Балам бирдеме сиртеме" деп кыргызча сөздөр угулганда кулак ушундай жакшы бир угулат да, ушу кандай сонун деп ойлойм да. Жөнөкөй эле барып эле кыргызча сүйлөп эле мен барып бир продукт алып дегендейчи. Сагындым негизи, чынын айтканда эле. Баары бир болбойт экен. Бул жерде миң жакшы жерде жашасаң, миң кычырап жашасаң, ата-энең такай ар дайым жаныңда болуп, бир туугандарың жаныңда болуп, досторуң жаныңда болбосо, мындай кереги деле жок экен. Бир нерсе баары жетишпегендей экен да. Эң сонун машина айдап жүрсөң деле, эми өзүң үчүн эле жалгыз өзүң айдап алып, бул кимге керек? Мен үчүн деле болбойт экен да андай. Же мен ошондой тарбия берип, ошондой кылып чоңоюп калганбы ошондой ой мененчи, билбейм. Балки мен үчүн ошондой сезилет да. Ата-энең, туугандарың, бир туугандарың, досторуң менен чогуу жүрсүң. Алар дагы көрүп ушуну, алар дагы ушул машинанын ичинде отурса, дейт экенсиң. Отурбаса мындай баары бир болбойт экен. Мен жеке оюм да ушундайчы. Сагынат экенсиң жериңди, элиңди. Бул жерде канчалык эл жакшы мамиле кылып, жакшы эме кылып жүрбөсө деле өзүң жериңдей барып жүрбөйсүң да. Өзүң жериң эмес экен, мындай ичиңен подсознательно болсо да сезилип турат да. Сезесиң да өзүң. Ошондой экен да, ошо. Сагындык Кыргызстанды. Турган эле эме. Ошо. Азыр сени көрүп жаткан ошол жакындарыңызга, ата-энеңизге, досторуңузга дагы кимди сагынмак болсоңуз баарына салам айтып коюңуз. Мени көрүп турган, ким көрүп турган болсо дагы менин ата-энелерим, бир туугандарым, досторум деги эле таанып, бир көрүп калгандар болсо, баардыгыңыздарды чындыгында эле сагындык. Мен эле эмес болуш керек, баары эле сагынат болуш керек. Ошо сиздерге салам, аман эсен жүргүлө, ден соолукта болгула, ар дайым алдыны көздөй умтулгула дегендей. Өнүкүп, өсүп, ошо жакшы туруңуздар.